Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Анда урматтуу кеңешим мүчөлөрү, мен калуу багыбыздын бир сөзү бар да, адилеттик атка мингизет, аш көзү көргө кийгизет дейт да. Буну эч качан бир инсан унутпаш керек да, айрыкча мына соттор. Бул сот деген адам, бул биринчи Кудайдан коркуш керек, экинчи адилет болуш керек. Бул сотто иштеген адам чечим чыгаратканда бул Кудай көрүп турат, эртең мен жооп берем деген мындай жүрөктө жогорку сезим болуш керек да. Эрк бардыбыз этең. Каражат буйруса буну ишке табабыз. Бирок ыйман деген нерсени сиңириш керек болуп атат сотторго. Ыйман деген нерсени. Окуганда бир кодекс эмес, ошондой сезимди соттордун жүрөгүнө мына куруш керек болуп атат. Соттук адилеттик болмоюнча эч качан мамлекет өнүкпөйт, мамлекет адилеттик болбойт, мамлекеттик бийлик эч качан элдин ишеничине кире албайт. Эл ишенбейт андай бийликке. Андай бийликти колдобойт. Сот адилеттүү болгондон кийин бүт тармактар боюнча иш жүрбөйт, эмне үчүн дегенде эл колдобойт. Эл колдобойт. Эл колдош үчүн, мамлекеттик үч бийликтин бутак иштеш үчүн, эл колдоп чогуу иш алып кетиш үчүн бул адилеттик болуш керек. Анан кийин мына иш жүрө баштайт. Мен жана бекер айткан жокмун. Мына азыр сотторду бизде бул принцип сөз болуш керек. Бул катуу принцип болуш керек. Башкалар киргизбесин, эч кимдин таасири болбосун, соттор өздөрү чечсин, көз карандысыз болбосун. Бул принцип болуш керек. Бирок ушул принципти колдонуп алып, кээ бир уятчок соттор өз ишин иштетип атпайбы? Эмне үчүн биз аны карап турушубуз керек? Мына тегереңи ушуга келип атат да келип эле. Туурабы? Соттордун баары жаман эмес, соттордун жакшысы көп. Бардык эмес. Мына азыр ошо сотторду атын айта турган убакыты келди. Мен тапшырма бердим, азыр шуну анализ кыла баштайбыз деп. Анан экинчи, бул жана айтып атасыңар, взаимодействие бардык органдардыкы. Бардык органдар бир органда иштеш керек бул боюнча. Иштеп, бир багытта аракет кылышыбыз керек. Көбүнчө аткаруу бийлигине азыр абдан көп мындай күч келет. Ошондо отуруп алып, жыйын өткөзүп, жеңиш Парпиевич. Бул жумасына бир жолу жок дегенде жыйын өтүшүңүз керек. Өтүп сураш керек. Бардык формальный болбош керек. Биз көнүп калганбыз. Жана отчет берип атасыңар, бүт формализмин көрүп турам анын баардыгын, биякта отуруп эле. Андай болбош керек. Мына азыр атайын мониторинг жүргүзүп турган мына топ түзөбүз. Бүт тармактагы ушул сот реформасына тиешелүү мамлекеттик органдар кандай иштеп атат, маалымат берип турсун. Ачык айтайын, аппарат президентке дагы бул иштен четтеп кеткен. Болбосо жакшы мыйзамдар кабыл алган, жакшы кодекстер кабыл алган. Аны ишке ашырыш керек. Азыр эми убакыт абдан аз, туура айтасыңар, абдан аз. Ушул убакытты биз азыр ар күнүн биз пайдаланыш керек. Пайдаланып, мунун артынан түшүп, бул сот реформасынын аягына биз чыгарышыбыз керек. Эки маселе боюнча абдан жакшы талкуу болду. Жакшы ойлорду айттыңыздар. Мен да жазып алдым. Ошонун баардыгын сунуштарды эске алып туруп, анан мына программада жакшы ойлор айтылды. Ошо сунуштарды эске алып туруп, бул немени кабылдалы, ошо өзгөртүүлөрдү киргизебиз, ал туура өзгөртүүлөр. Бул багытта азыр аппараттын президенти да иштей баштайт. Анан мен өзүмүн жеке көзөмөлүмдө бул реформа болот. Ар айда жыйынтыгын мен тиешелүү органдарда топтоп, бул маселе боюнча сурап турам. Каражат да тапса болот, баарын тапса болот. Бул реформага. Бизге эң керек ушул реформа. Анда эмесе чечимдин долбоору силерге таркатылып берилген, жана сунуштарды эске алабыз баарын тең. Ошол сунуштарды мынау соттордун 18-20 өндүктүрүү боюнча программасына өзгөртүү киргизебиз. Анда ушу чечим кабыл алынсын деген кеңеш мүчөлөрү добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок, бир добуштан кабыл алынды. Анда урматтуу кеңеш мүчөлөрүбүзгө чоң рахмат. Абдан активдүү катышып бердиңиздер. Жакшы ойлорду айттыңыздар. Мына ушунда келип отурганда, ушундай ойлорду айтып, активдүү иштеп берсеңиздер эле бул реформа жылат каласа. Рахмат силерге, чоң рахмат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр.
Үмүт ТВ эл кызматында.